Алдыдагы шайлоого байланыштуу үгүт өнөктүгүнө студенттер катышкандыгы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков кызматынан алынды жана ошондой эле ушул окуу жайдын педагогика факультетинин деканы 3 окутуучусу дагы кызматтан четтетилди. Бул окуя азыр кызуу талкууланып жаткан кез, шайлоо учурунда студенттер саясий куралга айланып калбаш үчүн эмнелерди билиши керек? Эгер студент өз каалоосу менен үгүт иштерин жүргүзгүсү келсе, эмне кылыш керек? Басымга учурабаш үчүн кандай аракет жасашы керек? Алдыда жаштар менен ушул теманы талкуулайбыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева жана кесиптешим Нурболот Азамат алып барабыз. Жарым саат бою биз менен болуңуз. Алгач жогоруда сөз болгон окуяны кененирээк баяндаган видеону көрүп алалы, андан соң талкуубузду улантабыз. Кайсыңар, кайсы факультеттесиңер? Фактан, Педагогика факультети кайсы группа? НО-121. НО-121, Сабакка учур эмеспи азыр? Сабак учур, бирок сурап алып келди бизди. Сурап алып келишти. Агай өзү. 2010-жылы парламент Идаев Бекмырза агай. Бекмырза агай, 9-ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров үгүт иштерине Ош шаарындагы студенттердин катышканы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков, ошол эле окуу жайдын педагогика факультетинин деканы Бактыбек Муратбаев жана 3 окутуучу кызматтан алынганын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын бул билдирүүсүнө Ош муунун эмгек жамааты нааразычылыгын билдирип, 10-ноябрь күнү 50 чукул мугалим окуу жайдын башкы корпусунун алдына чыкты. Бул эми шашылыш чыгарылган чечим деп кабыл алып атабыз. Коомчулук деле ушундай кабыл алып атат. Бир аз баягы саясатка кырдаала карап эле шашылыш кабыл алып калган чечим. Билим берүүдө мындай шашылыш калпсыздыктар болбошу керек. Шайлоо үгүтүнүн айынан кызматтан кол жуугандардын дагы бири педагогика факультетинин деканы Бактыбек Муратбаев. Бул окуя 3-ноябрь күнү болгон. Ошол күнү эле бизде ректорубуз Кудайберди Капаралиевич ошол маселе боюнча мага декан катары эскертүү жана жанагы эки мугалимге сөгүш жарыялаган болчу. Ошол укук коргоо органдары маселени териштирип аягына чыккычаңды деп мен өзүм убактылуу ээлеген кызматымдан бошотуп турууну суранып ректорго арыз жазгам. Баягы кыргызда бир жакшы сөз бар, бөрк ал десе баш алат дегендей эле нерсени колдонуп атышат да. Ушундай эле окуяны буга чейин тим эле алдына салып эле бюджеттик организацияларды айдап эле жүргөн да. Бул эч кимге жашыруун сыр эмес да. Сот органдарын күтүп турам мен. Алар кандай чечим чыгарат, ошондон кийин мен дагы өзүм укугумду коргоонго аракет жасайм. Ал эми Азаттык партиясынын талапкери экс-депутат Жылдызкан Жолдошова шайлоочулар менен жолугушууда мыйзам бузуу болбогонун билдирген. Паспорты бар биздин жарандар кайсы партиянын жолугушуусуна келеби, алардын программасын угабы, бул алардын конституциялык укугу. Мына ошол конституциялык укукту чектебеш керек. 3-ноябрда Оштун борбордук аянтында өткөн Азаттык партиясынын жолугушуусуна студенттер тартылганын шаардык милиция аныктаган. 10дон ашуун студент жана окуу жайдын мугалимдери сурак берип, иш сотко өткөн. Жалпысынан 15 студент жана 8 агай суралып, ошол текшерүү учурунда алардын ушу мажбур түрдө келгендиги аныкталган. Тагыраак айтканда, студенттер ушу бизди экскурсияга барып келебиз биз жерге деп алдап, ушул жака алып келди деп өздөрүнүн конкреттүү агайлардын аты жөнүн атап, ошолорго көрсөтмө беришкен. Бүгүнкү күндө бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 87.1 беренесинин негизинде бул административдик ресурстарды кыянат менен пайдалануу болуп саналат. Сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери аяктап, Ош шаардык сотуна кароо үчүн жөнөтүлдү. Ошмудагы окуядан улам билим берүү жана илим министри Болотбек Купушевке, Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовго сөгүш жарыяланды. Мына ушундай окуя болуп өттү. Негизи эле ушул окуя эмнеден кабар берет? Демек, азыр административдик ресурстун колдонулбашына аябай тыкыр көзөмөл жасалып атат деп айтсак болобу ушул окуядан улам? Бул жолку шайлоодо. Мен ойлойм, бул да жакшы көрүнүш. Бирок ушул жакшы көрүнүш ушу менен бүтпөй, шайлоонун аягына чейин ушул баягы контролдо болуш керек да. Ар бир күн, ар бир саат сайын, ар биринин үстүнөн байкоо жүргүзүш керек. Анда бир айтып кетчү нерсе, мындай да, биз мурунку шайлоолорду өткөрүп, ошол эле мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер мүмкүн могу жаңы мыйзам кабыл алып, ошол мурунку өтүп аткан схемаларды бир күндө буза албайбыз да. Бул адамдарды, кызматкерлердин өзүнүн ан сезими кээ бир кызматкерлерге сиңип калган уже. Ошондуктан бул
күндөлүк иш да. Буга чейин деле ошол мамлекеттик кызматкерлерге же мектеп мугалимдерине негизинен так кес айтпасам да негизи кысым болуп келген да. Анан жаңы бийлик орноп бул жак айтып өткөндөй ошо жаңы шайлоонун кандай жаңы тартиби болуп атат азыр бизде. Анан ушундайда баягы тамырлап кетти электе так кезип так кыйбасак баягы сөз бар го, орну жашасаң өлүмгө ашкере дегендейчи. Анан балким ушу менен ойлонуп жакшы эле иш болуп атат го. Жыйынтык чыгарыш үчүн эрте го. Мисалы үчүн туура эле айтылды да. Шайлоо бүткөндөн кийин жыйынтык чыгарабыз да. Себеби фактылар чогулат. Бир эле факты менен пиар кылынган нерсе менен факт чыгарышат. Бирок чын эле буга чейинки шайлоолорду байкасак, мындай азыр декан өзү айтпадыбы, жөнөкөй эле көнүнүчүлөр адаттай болуп калган да. Админ ресурс, күч органдар баары эле баш ийип жетекчиси айткандай кылат. Студенттер эң эле уязвимый, эң эле мындай алсыз аудитория да. Декан айткан профессор пара эме зачет койбой коет деп коркот. Ошон үчүн эгер бул уланып чындап эле эметсе, туура жыйынтык чыгарсак болот. Демек азыр жакшы тенденция башталып атат десек болот, э? Жакшы тенденция башталуу үчүн прецедент да. Мисалы үчүн студенттер уктур, көрсө биз заявление жазсак болуп турбайбы? Стукач деген атка ээ болбойбуз деп, өйдөдөн мындай жардам колдоо болот деген эгер мындай бир сигнал берилди десек болот. Чоң рахмат. Ички иштер министрлигинин бүгүнкү берген маалыматы боюнча үгүт иштери башталгандан бери шайлоо эрежесин бузган 73 факты катталыптыр да. Анын ошол 87 биринчи беренеси административ ресурсту кыянаттык менен пайдалануу боюнча жоруктар кодексинде. Жогорудагы окуя, ушул окуу жайда административдик ресурсту пайдалануу боюнча окуя. Бул жылы биринчи жолу катталып жатабы же буга чейин да медиага чыкпаган, балким ошол жогоруда 73 фактынын ичинде башка окуялар да катталды беле? Биринчиде болсо 73 факт эмес, бул 73 мындай маалымат болчу да. Мындай маалыматтардын баары, мисалы WhatsApp группаларга келет, бизге ыкчам чара көрүү тобуна келет, БШК бизге келген баарын, биз анын баарын БШКнын сайтына баарын жайгаштырып, ошол жерде кимдин атынан түшкөн, кайсы жерден түшкөн, бирок аты жөнүн көргөзбөй, ал жерден артынан бир эме болбосун, басымдык болбосун депчи. Анан кийин кандай чара көрдүк, канча мөөнөт өттү деп ошол жерде БШКнын сайтына маалыматтын баары коюлат да, ал жердечи. Ошол себептен бул жерде туура түшүнүш керекпиз да. Мисалы фиксация болгонжо, мисалы канча факт болду, ичинен канча факт далилденди, далилденген жок депчи. Далилденгендер бир 10%-тан ашпайт да. Эмне себептен дегенде, эми бул мынакей шайлоолорду өткөзүп келатабыз, бир жылдан бери шайлоо токтобой эле келатат. Былтыркы шайлоонун жыйынтыгын алсак, октябрь окуялары менен салыштырма, анан кышкы мисалы шайлоонучу баары эле айтып атышпайбы, мындай айырмасы чоң болду депчи. Бул эмне себептен? Бул биринчи саясий күчтөрдүн позициясынан болот. Талапкердин позициясынан болот. Акча таратпайм, административдик ресурсту колдонбойм деп. Ошондой позицияга барса, таза, ачык шайлоо өтөт. Эмне себептен? Борбор шайлоо комиссиянын 12 мүчөсү, аймактык шайлоо комиссиянын 12 мүчөсү же участкалык шайлоо комиссиянын 12 мүчөсү шайлоону өткөзө албайт. Биз факт боюнча добуштарды эсептеп, санап, аныктап беребиз да. Бул жерде шайлоону бийлик өткөзөт да. Ошол себептен бийликтин позициясы түз болуш керек да. Бул жылкы шайлоо үгүттүгүндө мында башка да окуялар катталдыбы? Медиага чыга элек, балким биз биле элек. Ушундай административдик ресурсту пайдалануу боюнча. Биринчи мына ошо эми Лелекте болду, ошол жерде шайлоого байланыштуу ошо Лелек районунун акими бошотулган болчу да. Бир 2 жума болуп калды да. Буга чейин анан кийин бул жерде мындай болуп атат да. Бийлик дагы айтып атса дагы, мисалы президент бир жолу эмес 2-3 жолу чогултуп филармониядан айыл кеңештин башчыларын, ушу төрагаларын чогултуп, министрлер кабинетине чейин баарын айтып, шайлоого киришпегиле, шайлоо комиссияларга жардам бергиле депчи. Колдонбогула десе дагы болбой, ага карабастан эми фактор боло берет да. Декан айтпайбы, мурда деле ушундай болчу депчи. Эми мурда болгону менен антип айткан болбойт да. Мисалы мен кошунам деле добушун сатып атпайбы, мен деле сата бербеймби депчи. Ушундай болуп атпайбы депчи. Болбойт, андай биринчиден өзүбүздөн башташ керекпиз да. Сиздер бир гана ошо маалыматты бирөө келип айтып коет, бирөө медиага чыгып кеткенде жарандык ком баягы кызылдай баштаганын гана күтүп отурасыздарбы же өзүңүздөр да бир кандайдыр бир текшерүү иштери жүргүзөсүзбү? Сөзсүз мониторинг бар да. БШКнын алдында мынакей жумушчу топтор бар ал жердечи. Үгүт компаниясын кароо боюнча, маалыматтоо боюнча ал жерде сенин коллегаларыңар бар, ал жерде топточу. Сот тармактарды, ал жерде мессенджерлерди карап турабыз, ал жердечи. Кандай болсо мына акыркы эле мына 2 күн ичинде 3-4 талапкерге айып салынды. Бул жерде мониторинг катарында эч ким арыз жазган эмес. Ал жерден көрүп эле баягы туура эмес үгүт компаниясы жүрүп жатат деп, ошо ал жерден азыр
бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаттары ошол жерден жоопкерчиликке тартылып атат. Кагаз түрүндө эскертүү бердик кече. Өздөрү да бизге чыгып чалып атышат, эми мындай карап койгула, тигиндей карап койгула. Шайлоо баарына бирдей болуш керек. Борбор шайлоо комиссия ар бир талапкерге бирдей шарт түзбеш керек да. Чоң рахмат. Мына жогоруда да айттык, биз студенттер эң аярлуу катмар деп, мугалимдердин ушундай кандайдыр бир сунуштарын четке кага албай, ушундай окуяларга катышып калышы мүмкүн деп. Чын эле студияда студенттер отурасыңар, силер де азыр мугалимдер бул партияга же бул адамга шайлап койгула, же болбосо бул иш-чарага барып катышып келели деген сунуштар түшүп жатабы? Айтып атышабы мугалимдер балким? Биздин университет, Манас университети, Кыргыз-Түрк Манас университети. Бизде дал ушундай саясий окуяларга катышууга же болбосо кайсы бир партияга үгүттөө иштерин жүргүзүүгө ачык эле тыюу салынганда, бизде демек аларга катышууга болбойт. Тыюу салынган эмес, негизинен катышууга болбойт. Кандай жаздыбы университет тарабынан? Кайрылуу жибердиби же кандай? Каяктан билесиңер катышууга болбойт? Кайрылуу жиберилген эмес, бирок Манаска катышкандай, Манасты окугандардын баары эле билет, ошто кайсы бир партияга үгүт иштерин жүргүзүп, же болбосо башка адамдарды ошол өзүңдүн пикириңе үгүттөп кошуп эме кылганга болбойт да. Бул нерсени студенттер билгендигинен мугалимдер дагы бул нерсеге такыр мындай жакын эмес, мындай ооба үгүт иштери такыр жүрбөйт. Мамлекеттик окуу жайдан келген студенттерден да сурайлычы. Ушул окуядан кийин эле көптөгөн талкуу болду. Андан кийин биздин ректорат, декандарды чогултуп, преподавательский составдын баарын чогултуп, 1,5 же болбосо кайсы бир партиядан үгүттөө иши жүргүзүлсө студенттерге, ошол мугалим жумуштан кетет деп эмесин даярдады да, өзүнүн сөзүн айтты да. Алар болсо бизге жеткен. Эч кандай үгүттөөгө барбайсыңар, бирок өзүңөр шайлайсыңар, өзүңөр тандайсыңар. Бирок силердин өзүңөрдүн укугуңар ал депчи. Бизге жакшы эмени берди да. Мурунчу бул окуя болгонго чейин көрүнүш кандай эле? Бул окуя башка жылдарда шайлоолордо чейин деле бул нерсе болуп жүргөн да биздечи. Мисалы өзүңөрдүн шайлооңор Кыргызстанга күйүш керек деген нерсени бизге жакшы түшүндүрөт да. Ал эми жогорудагы окуялар анда каяктан чыгып атат? Студенттер мисалы жыл сайын шайлоо учурунда студенттер топтоп алып барган окуяларга чейин катталгандарын билебиз да. Мен быйыл бакалаврды аяктадым. Негизи көбүрөөк декандардан, ректорлордон көз каранды болот, анткени алар улуу куракта болгондуктан кээ бир партияларда мүчө болушуп турушат, же болбосо аларга кандайдыр бир өзүнүн жакындары болуп, өздөрүнүн демилгеси менен буга чейин болуп келген. Мисалы кээ бир университеттердин ректорлору депутат болгондору бар азыркы күнгө чейин. Бул бир. Экинчиси, эң аярлуу катмар бул студенттер. Эч нерсе айта алышпайт. Эгер кокус айта турган болсо дагы аларга кандайдыр бир жаза берип коюу ректордун же болбосо министрдин эмес, жөнөкөй бир окутуучу лектордун колунан келе турган жумуш да. Ошон үчүн студенттер эч нерсе дей албайт. Мисалы биз ушул темалар боюнча студенттердин арасында кийин айтып атам деп койбойсузбу? Жок, биз айтып буга чейин биздин университетте да катталды, Юр академияда. 2017-жылы билсеңиздер керек, президенттик шайлоодо бир студент кыз аябай катуу чыгып, мен башка талапкерди шайлайм дегенде, ал университеттен чыгып кетишке чейин барган да. Анан биз студенттердин арасында дебаттарды өткөргөндө, алар баарын ачык айтышат. Мына бизди кыйнады. Мисалы кече акыркы бир жума мурун өткөргөндө, бир университеттин студенттери айтып атышат, бизде мындай бир кал десе баш алган деген жакшы сөз айтып кетпедиби? Ошондо болуп атат да, аларды азыр эми бир да партияга барып, агитация да кылбагыла, окуудан сырткары дагы ким кайсы партияда турган болсо деп списокторун түзүп, анан ким кайсы партияга добуш берет. Милдеттендирбейт, болгон добуш бергениңерди азыр алдын ала бизге айтып койгула. Ким шайлоого барат, барбайт деген дагы тизме түзүп атат деп, WhatsApp'тагы скриншотторун жиберип атат да бизгечи. Анан бул дагы админ ресурсту колдонуу болуп эсептелинет. Сен бар дагы, барбада деп айтуу. Себеби ар бир адамдын өзүнүн укугу. Болгону студенттер бул нерсени ачык айта албайт, анткени алардын модулдары бар, сессиясы бар. Анан биздин аң сезимибиз дагы ошого калыптанып калган. Баа алышыбыз керек, диплом алышыбыз керек депчи. Анан өзүбүздүн кандайдыр бир акыйкатсыздык көрүп атканда ачык айтуу кандайдыр бир эркибиз кандайдыр бир деңгээлде чектелген да. Университеттерде эки грань бар да. Бирөөсү баягы ректор же болбосо деканаттар, проректорлор админ ресурсту колдонуп, студенттерди акцияларга чыгарып, аларды кандайдыр бир партияга шайлагыла же кандайдыр бир кандидатка шайлагыла деген учурлар болгон. Ал мен деле университетте иштегем, аны көргөм. Баягы референдум болгондо, президент шайлоосу болгондо.
азыркы учурда негизи кээ бир университеттер менен бул жерде айтып кеттим, Манас университетинде бизде бир дагы бизге тыюу салат, мындай көрсөтүлгөн мындай официалдуу документ менен эмес, жөн эле баягы мугалимдер эч кандай бир обсуждение кылышпайт, ошо шайлоо укугуңар бар экен, силер мисалы ошол партиялардын же кандидаттардын программаларын мындай талдашыңыз керек, мындай силер активдүү политикага катышышыңар керек, силердин шайлоо укугуңар бар деген дагы университетте болуш керек да. Такыр эле тыйы салып силер бул партияга жеке мүчө боло албайсыңар, же силер бул акцияга же бир шайлоо тынч өтүп аткан чогулуштарга бара албайсыңар деген бул уже башкача грань, бул дагы силердин студенттердин укугун бузат. Анткени студент деген бир эле идентификация, бул бир студент, ал негизи өзү жаран да, анын укугу бар шайлоого. Демек ал шайлоодон дагы баягы галочка коюп койгондон да бери ал ошол партиялардын ишине дагы же программаларды угууга, кимге шайлайбыз деп баягы обсуждение кылууга дагы университеттин ичинде дагы мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мисалы ар бир көп мамлекеттерде именно ошо студенттер өзгөртүүлөргө алып келгенде ошолор акцияларга чыгып бир реформаларды мамлекетте өткөрүш керек деген акцияларды тынч, мисалы Америкада деле ошондой болгондо студенттер аябай активдүү катышчу баягы обсужденияларга. Бизде андай баягы жок, силер такыр катышпашыңар керек деген дагы туура эмес дейм да. Ошол баягы правосознанияны студенттердикин да көтөрүш керек да, коркпогула. Анан ошо студенттердин өзүнүн дагы бир самоуправлениясы болуш керек. Мындай бири-бирине мындай эгерде деканатка келип айта албаса дагы бир башка студенттер советине келип айтып, ошону бир ары ушул дискуссия кылыш керек да. Рахмат. Негизи эле студенттерге кандай басым жасалат? Кандай жолдор аркылуу? Административдик бийлик тараптан, бийликтин партиялары дейбизби, ошолор тараптан кандайдыр бир университетте мынанча шайлоочу болот, ошол шайлоочунун негизинде бизге ушунча голос алып бересиң деген декандарга мындай миссия коюлат да, декан ректорлоргачы. Ошолор ошонун айткан негизинде студенттерге келип, ушул шайлап бер деп мындай биринчи жөн айтышат. Баягы маалымат берет, бизге ушундай кылып берет, ушундай бийликке келсе ушундай кылып берет деген маалымат берет. Эгерде мындай эмеңди, позицияңы ачык айта турган болсоң, анда башкача жолдорго барышы мүмкүн. Мисалы айтсак, кээ бирки студенттердин модульдары бар, ошол модульдарын жаппай алгандар бар да, кышкы сессиясы, жайкы сессияда жапкандар, жайкы сессияны калып кеткендер бир жыл. Ошолор негизинде бир кандайдыр бир жерин кармап алат да, минусунчу. Ошондуктан студенттер бул курал болуп калбаш үчүн таза так өзүнүн позициясын билдирүү керек. Таза болсо, ар дайым өзүнүн модульдары жабык болсо, сессиялары жабык болсо, эжекелер менен болгон мамилелери жакшы болсо, окуулары жалаң бешик болуп турган болсо, тазалыгы болсо, эч кандай мындай саясий курал боло албайт да, болбойт дагы. Анткени эжекелер баары билет, бул студент мындай, бул муну шайлайт, бул мындай болот деген өзүнүн позициясын билет, ал позициясын бербейт дейт баары бирчи. Ошондой студенттер көп болуу керек да. Рахмат. Мен сиздин оюңузду улагым келип атат да, азыр сиз жакшы нерсени айттыңыз. Баягы азыр студенттер саясат деген теманы сүйлөшсө элек, бул баягы админресурс деген нерсеге кирип калат деп дагы ойлонгон студенттер жок эмес да. Анан ошол админресурс менен жөнөкөй үгүттүн, жөн эле баягы талкуунун, жарандык позициянын айырмасын, ортосундагы бир чекти кантип айырмалаш керек, кантип аныктайбыз? Кандай элементтер камтыла баштаганда бул админресурс, а кандай белгилер менен бул жөнөкөй эле үгүт? Мисалы, эгерде мугалим же декан келип, силерди бир акцияга азыр барабыз деп, же болбосо силер мисалы ушун 2017 жылдары болгондо дополнительный кошумча участоктарга региондон келген студенттерди кыйнап эле регистрация кылдырышкан да. Анан алар заявление жазып регистрация алып, аларды баарын бирден группадан кылып бөлүп алышып, мисалы эртең менен саат 8-де бул группа барат деп туруп, анан ошол группаларды баарын ошо декандар жетелеп алып, анан баарын бирден киргизип список менен анан шайлаттырган да. Ал ошол убакта студенттер корккон, мисалы, менин шайлаган галочкам көрүп калат, билип калат деген дагы фактылар болгон да. Ошондуктан эгерде силер ошондой декандан же болбосо мугалимдерден мындай бир кысым болуп атса, басым сезип атсаңар, анда бул админресурсту колдонуп аткандар. Эгерде силерди жок мындай
үгүттөөлөргө катышпашыңар керек дегенде бул дагы силерге бир басым болуп эсептелинет. Бул укуңарды чектеп аткан болот да. Ошондуктан мындай бир грань бериш керек. Айтпаш керек. Айтыш керек, мисалы, эмне үчүн айтып эле, мисалы, мен буга шайлайм, эмне үчүн мындай биздин мамлекет эле талкуу диалог болсо болот, талкууласа болот, мисалы, кандай шайлаш керек. Негизи бизде дагы если ЦИКтан келсеңер, мисалы, бизде окуу жайларда жетишпейт да, баягы шайлоо укугу жөнүндө эч ким мисалы айтып бербейт. Ошол мугалимдер айтчу, мугалимдердин да компетенциясы жетпейт аны айтып бергенгечи. Негизи ошондой тренингтерди же мындай кыска сабактарды өткөрүп, кайсыл убакта админ ресурс колдонулат, буга барбашыңар керек, кандай жоопкерчилик бар. Же бул мисалы силер үгүт программаларды мисалы студенттерге таратсаңар эчтеке болбойт деген дагы болуш керек өзүңөрдүн каалооңор мененчи. Мисалы сиз студент болсоңуз, мүмкүн сиз бир партияга же бир кандидатка шайлагыңыз келип атат, иштеп атасыз, анан сиз группаңарда балдарга жөнөлүп берип атасыз. Сизди мугалим кыйнаган жок да, бер баарын тарат деген жок. Ошону билиш керек да. Негизи дүйнөлүк тарыхта баягы эң чоң саясий процесс Туркияда студенттер катышканда эң активдүү болупчу. Мисалы үчүн коммунисттерге, жанагы светтик эмелерге бөлүнүп, саясий процесстерди мындай аныктаган да көбүнчө. Биздин статистикабызча 1.700.000 шайлоочу жаштар болсо, 2.900.000 негизи жалпы шайлоочулар арасынан тең жарымы жаштар да. Алар чектеп койгон чындап эле туура эмес. Анан биометрикалык каттоодон деле 79% өтүп жаштардынчы. Демек, 5 октябрда өзүм байкадым да площадьта. Алар аң сезим, ниети, патриот сезимдер аябай жогорку деңгээлде. Бир эле кемчилик саясий, укуктук жана жарандык укуктар боюнча билимин жоктугу же жетишсиз болгон. Бул студенттик кезден азыр окутканда да кеч болуп калышы мүмкүн. Бул мектептен башталат да. Биз мисалы биздин фонддун негизинде биз мектептерде жанагы инфраструктуралык проблема аныктоодон иш жүргүзгөнүбүздө бир окуучу Инстаграмдан аккаунт ачып, мектептин туалеттерин сүрөткө тартып баштаса, ал аккаунтту директор, мугалимдер издеп жүрүп, анан линейкада айтыптыр. Ошол баланы отчисление кылабыз. Жаап жашаш керек. Байкуш коркуп бизге жазды, эмне кылайын мен депчи. Демек, ошол жаштан деле бир активдүүлүк кылып, анан авторитардык басым жасагандан студент кезге келгенде ал адам коркуп калат. Ошон үчүн мен оюмча бул иштерди азыртан эле бул ай үчүн эле баштабай, негизи жалпысынан стратегиялык чоң кадамдар менен баштаган эң туурабы ошол ушул нерселерге алып келбейт деп ойлойм. Эмне үчүн маалымдоо иши мындай кичине жетишсиз болуп калды, анткени мыйзамда бат учурда кабыл алды, сразу шайлоодон шайлоо болуп кетти, анан убакытта кыска болуп калды. Биз да фонд аракет кылып атабыз. Университетке да барып гостевой лекция өткөргөчү. Ошол эле кезде шайлоо процессинде туура айтылды, эки укук мындай өзгөчө каралыш керек да. Биринчиден, үгүт иштерине студенттердин алып барууга же катышууга укугу бар. Үгүт иштери боюнча өзүнүн эрежелери бар. Акысыз болбош керек. Албетте келишимдин негизинде болуш керек. Албетте ар бир окутуу жайдын өзүнүн эрежелери бар, тартиптери бар. Ошол студент ошол үгүт иштериге аралашып атканда өзүнүн окутуу процессине терс кесепеттер келбеш керек. Окуудан бош убагында, пожалуйста, бул ар бир Кыргыз Республикасынын 18-ге толгон жарандын өзүнүн укугу бар. Эгерде студент айтып чыга турган болсо, ал кайрыла турган, менин укугумду коргоо дей турган эч нерсе жок тилекке каршы, же биз билбейбиз. Мисал ала турган болсок, былтыр пандемия башталганда көпчүлүк студенттер контракт төлөбөйбүз деп чыгышты, митингдер дагы уюштурдук. Ал учурда бизди жөн гана ар кайсы майда бөлүкчөлөргө бөлүп туруп талкалап салды да. Мисалы мен 4-курс болчумун, 4-курс дипломумду жөн эле алып кет. Бул мага ыңгайлуу. Мен эч нерсе дей албайм. Себеби мен барып кимге кайрылат элем? Кокс эле кечеги мисалы Ошмуудагы болгон окуя бул жөн эле Ыдырыс Исаков тартып туруп, анын YouTube каналында просмотр көп болуп туруп, резонанс жаратканы үчүн болду. Буга окшогон WhatsApp'тагы толтура билинбей калган видеолор калып калган ишене эле турам да, бул көп да. Болгон эгерде студент эрктүү болуп туруп, өзү социалдык тармактардан бөлүшүп, тараткыла деп айта турган болсо, анда кандайдыр бир жыйынтыкка жетсе болот. Мисалы, мен былтыр группалаштарыма үгүттөп, ошондой келгиле
контракт боюнча маселе көтөргөндө мага жекече чыгып эле университеттин администрациясынан айтышкан, сен жөн эле отургун эми. Ал эми митингге чыкканда бул тууралуу айтпай эле коелу. Ал жакта билим берүү министрлиги өзү баш болуп чыккан. Ушундай студенттерди эми кантип коргойбуз? Кимге кайрылыш керек эми булар? Байкоо жүргүзгөн организациялар, биздин фонд, ошол эле борбордук шайлоо комиссиясына мына эфирден кийин Кайрат мырзанын деле телефонун алсаңыздар болот. Баягы өзүңүздүн атыңарды ачык айта албасаңар, ошол факт боюнча билдирүү жасасаңар болот. Чын эле кимге кайрылыш керек? Мисалы азыр бул жерде эми ооба студияда отурган студенттер гана кайрылып калат да, бирок бизди көрүүчүлөр да көрүп турат. Эгерде студенттер ушундай окуя кабылса, мугалимдер тарабынан басым жасалып атса, кандай далилдер менен же болбосо жөн эле түзмө-түз эле ушинтип айтты деп эле сөзүн эле айтса дагы, ал мындай каралабы? Кимге кайрылыш керек? Жергиликтүү бийлик баягы көз чумуп коюшу мүмкүн да. Ошол себептен борбор шайлоо комиссияга эле кайрылыш керек. Түз элечи 12-55 кыска номер бар. Факттардын баары жазылат ал жергечи. Анан кийин аты жөнүн айтпаса деле баягы айтып койсо, мисалы номер телефон баары болсо биз эметип алып коебуз да, ал жерденчи көрөспөйчү эч кимгечи. Ошол себептен коркпой эле, бирок ал жерде мындай арыз жазып факттарды бергенде ал жерден негиз болуш керек. Ал жерден фото, видео фиксация болуш керек. Аудио болсо жакшы болот, ал жердечи же акт түзүп коюш керек да. Минимумда булчу. Баягы шайлоо комиссияга караганда баягы калыс караш үчүн ушундай далилдер керек да бизгечи. Эгер ошондой далилдер менен кайрылган учурда кандай жазалар каралган? Мисалы жогоруда ОШМУнун ректору, бир нече мугалимдер да четтетилип атат. Ал эми студенттер мындай учурда эмне болот? Же болбосо негизи эле кандай жазалар каралган? Эки бузуу бул экөө чогуу кетет да. Бир күчтөр административдик ресурсту колдонуп атса, экинчи күчтөр болсо добур сатып алууга кирип кетип атат да. Ошол себептен бул жагынан административдик ресурс боюнча ошо чоң азыр көзөмөл болуп атат. Бул жерден ошо айып бар да, ошол жерде жана 87 прим берме негизинде ошол жердечи айып азыр сумаларын азыр эсимде жок. Жогоркуда суроого так жооп ала алган жокпуз да. Мисалы үчүн студенттер ошентип айтып чыкты. Алардын укугу кандай болот? Корголоо. Мисалы үчүн жогоруда бир кызды мисал кылды, Юр академияда окуган кыз окуудан куулуп кетти. Баарыбыз баш чайкап угуп койдук да азырчы. Ал кыз окууну бүтпөй калды. Жок, азыркы убакта кайка кайрылыш керек азыр. Окуудан куулуп кеткен эмес. Окуудан куулуп кеткен эмес. Болгону ал айтып чыкты. Айтып чыккандан кийин ал кылбайт. Декандар кел оку деп отургузуп койсо да ал окуй албайт. Анткени анын группалаштары, анын чөйрөсү, ал жерде ректорат, администрация ага басым жасайт. Психологиялык басым жасайт. Бул жерде студенттер отчисление болду, сен айтып салдың деген нерсе болбойт. Болгону психологиялык басым. Бул жерде мен айтып кетет элем. Мурункуну айтуунун кажети жок, макул болуптур. Кандай болсо ошондой болсун, эми жакшы бир тенденция жаралды. Мейли популисттик болсун, мейли мыйзамдуу болсун, кандай болсо дагы мына эми студенттер былтыркы пандемиядагыдай чачырап кетпей, жаштар биригип туруп эле, бири-бирибизди колдоп, биригип мына кандай окуя катталбасын түз айтып чыкканы болот экенин билдик. Эми ушул нерсени пайдаланышыбыз керек да. Болгону ачыкка чыгарып, социалдык тармактар бар, ЦИКтин номерлери бар бул жактарга. Буга чейин биз билген эмеспиз. Себеби айтпай бар, бирок эгерде отчеттук маалымат болсо мына бизде бар деп көрсөтүп коюшка болгон да. Эми мына бир аз болсо дагы ачыкка чыгып атат. Ошол нерсени туура пайдаланып калып, айтып калышыбыз керек. Бирок баары бир мыйзамдык деңгээлде кандайдыр колдоо болгону менен психологиялык басымдан азырга чейин арыла албайбыз. Анткени бала бакчадан, мектептен биз сөз эркин ой пикирди айтуудан чектелгенбиз. Критикалык ой жүгүртүүдөн чектелгенбиз. Биз коркуп кандайдыр маселени оңой жагынан чечүүгө көнүп калганбыз. Ошол себептен биригиш керек, өзүбүздүн укугубузду коргоо менен бирге милдетибизди так аткарып, окууга убагында келип, убагында экзамендерибизди тапшыра турган болсок, анда ачык айтып чыга алабыз да. Болгону экинчи тарабында караш керек. Демек студенттер өздөрү дагы так жүрүшү керек. Студенттердин укугун коргоо боюнча. Студенттердин укугун коргоочу өзүлөрү да коргой алышпайт. Эч кандай бир өз алдынча бир парламент же мындай советтер университеттерде жок. Демек алардын укугун эч ким ошо университеттин ичинде коргобойт. Бир гана студент ошол факт болсо ЦИКке кайрылат, же болбосо билим берүү министрлигине, ЦИКке, же болбосо эң эле такыр болбой калып атса, анда прокуратурага барыш керек, заявление жазыш керек и все. Мисалы ал студентти эч ким бир гана бир кандайдыр бир деканат же болбосо мугалимдер коргошу мүмкүн. Мындай өзүлөрү мындай бир топ болуп бири-бирин коргой алышпайт. Механизм жок андай ичинде. Күбөлөрдү коргоо боюнча механизмдер жок,
жоболор? Күбөлөрдү колдонуу эми баягы следствие болуп атканда бар, ал бирок ал баягы кылмыш иштери болгондо гана колдонуу. Мыйзамда баары каралган да. Студенттерге ушундай басымдык болуп калса депчи, ал жерде шайлоо комиссияларга басымдык болсо, мыйзамда баары каралган. Бирок бул жерден мынакей шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө да басымдык болот да. Бир гана чечимди кабыл алып атсак, мисалчы, бирөөнү суранат, чалат, баары бири-бирибизге таанышпыз, жакындар чыгышат, анан ар бирөөсүнүн позициябыз болуш керек да. Ошол себептен да жакының суранып атабы же башка адам суранып атабы, ал жерденчи бир кызыкчылык болуп атабы, ошодон алыс болуш керекпиз да. Студенттер деле, жаштар деле коркпой, мисалы жаштардын духу бул жерде көбүрөөк да. Мынакей 3 миллион 700 шайлоочудан 1 миллион 300 шайлоочу мына 40 жашка чейин да. 15-жылдан баштап мынакей 20-жылга чейин 40%дан 20%га чейин түшүп кетти катышуусу. Эми ошол жерден мынакей жаштар келип өзүнүн мынакей азыр тиги тизмеде болсо жаш депутаттардын квотасы бар, ал жерде жаш балдар бар, кыздар бар, тандаганга укугу бар да бул жердечи. Үмүттүү эмес, бул да активдүү катышыш керек өздөрүчү. Шайлоого да катышып активдүү да, анан позициясын дагы билдиргенгечи. Ушул жерден биз жада бир айтып атабыз, ар бир 3-чү шайлоочу бул жаш шайлоочу депчи. Негизи эле буга чейин болду эле ушул БШКга студент өзү мага басым болуп жатат деп кайрылган учурлар. Студент өзү бул сырттан бир медиа тарабынан байкалып калган эмес же башка айтылып кетти. Ошо 2017-жылы ошо факт болгон, Бишкек шаарында Юр академияда бир эле болгон, ошол жерде анан кийин ошо жана кошумча участоктарында ошо жумушун биз ошондо көзөмөлдөп жатканда биз айла жок 2019-жылы биометрия киргизгенбиз. Өзү шайлоочу келип өзү биометриядан катталып форма 2 менен отургангачы. Анда киргизсек болбой, мына былтыр жарым миллион шайлоочу көчмөй. Баары көчүп эки жакка, анын ичинен 65 миң шайлоочу 2 жолдон 32 жолго чейин көчкөн да. Бир участкадан бир участкада. Анан бир жанагы эмне кармап алдык, аялды 32 жол өттүр да, көрсө ал бар бир талапкерден 500 сом алат. Жана форма 2-ни экинчи талапкерден бир күндөн кийин дагы 1000 сом алат. Ушинтип туруп талапкерлерди да алып аткан. Сонун форма 2-ни мына өзүбүз жокко чыгарып алдык да. Бул жерде биринчи партиялар менен талапкерлер студенттер катыша албайт, себеби баары көпчүлүк аймактан келген э. Эми ошол жерден бирок бияктын эми плюсу да бар да мындачы. Азыр эч ким кыйнабайт да. Бул саясий партияга баргыла, буяка баргыла. Бияк эми азыр мына үгүттө эле үгүт компаниясына катышкан үчүн эле кандай ызычуу болуп кетти. Мисалы шайлоо күнү алып барып, мен мисалы мурдакыдай туруп алып, мынакей тизипчи, бияка киресиңер. Азыркы күндө мындай жок. Азыр фактор болсо, азыркы күндө жаштар дагы ачык айкын жазып, мынакей Facebook'тагы баракча жазып, бизди эме белгилеп атпайбы ал жерден, биз деле карап атабыз ал жерденчи. Дароо реакция кыласыңар э. Форма 2 ал жака бул жака бар деп үгүт кыла албайт, плюсу бар деп атпайбы агай. Ошол эле учурда жаштардын 40%дан 20%га түшүп калды активдүүсү. Кийинки учурда, кийинки себеп жана Статкомдун статистикасы чыккан, прожиточный минимум бул жолду бир 6 миңдей э. Мисалы мен Баткенге шайлоого барып келиш үчүн, студент быйыл бүттүм, Баткенге самолет менен бара турган болсом, минимум мага 9 миң керек. Прожиточный минимум 6 миң, айлык орточо айлык 10 миң. Мен бир ай эч нерсе жебей шайлап келишим керек да. Мен алдымда тандоо. Такси менен бара турган болсом, мен 1 суткада жетем. Кышында тем более 30 саат болуп кетет. 2000 сом жол кире менен 6000 сом кетет да мен үчүнчү. Бул ал эми форма 2 бул сонун форма болчу. Болгону бөрк ал десе баш алган болуп туруп эле жок кылса да ортодо ар кандай адамдар бар, жумушу менен, окуусу менен, ички миграцияда жүргөндөр, алардын укугу такыр коргой албай калды. Эми азыр студенттер келгиле, ушуну көтөрүп чыгалы десе, муну дагы айтыштан тартынып атабыз да. Себеби өзүбүздүн позициябыз жок, пикирибиз жок. Бул бала бакчадан, мектептен калыптанып калган биздин аң сезимибиз. Жана 32 жолу өтүп, эптеп акча көрсөм болду. Же болбосо мен эмне болсом ошо болсун, башкалар менин өзүмдү кандай сезсем, эркин сезсем болду деп туруп, башыбыздын ичиндеги эркиндиктен арыла албай атабыз да. Эгерде ошол эркиндиктен арылып туруп, позициябызды ачык-так билдире турган болсок, дагы да жеңилирээк болмок. Ушул сыяктуу популисттик, балким мыйзамдык тенденцияларды пайдаланып кетсек болот эле. Эми сабактарда ушул негизги шайлоо системасы боюнча укук деген сабак бар негизи. Бардык мектепте бар, окуу жайларда, биринчи курстарда бөтөнчө аябай маани берилип окутулат да. Бирок окутулуп жатканда ал жакта үстүртөдөн кирип кетишет дагы мындай түшүндүрүп айтышпайт. Мисалы БШКнын негизги эмелеринде эле түшүндүрүп айтып киргизип коюшса болот да аны. Ал биле турган болсо, өзүбүздүн мамлекетибизге жакшы, өзүбүзгө да жакшы да. Маалымат алабыз. Түшүнүктүү, жалпак тил менен балким ошол айып пулдарын айтышат, балким мындай үгүт иштерин кандай туура жүргүзсө болот, ошол боюнча талкууларды өткөрүшөт.
ошол эң негизги студенттер өздөрү да талап кылса болобу? Ооба, талап кылса болот. Анткени студенттин өзүнүн укугу бар да. Бир нерсе, мисалы, ага эмне жетишпей атат, мисалы, программага эмне киргизсе болот, сунуш кылса болот. А сунуш кылганда эч бирөө чекке кага албайт. Анткени студенттин ал укугу, билим алып жатат, ал өзү каалаган нерсени талап кыла алат. Негизинен бул студент өзүнүн позициясын сактаса болот да. Анан мага дагы досторумдан, студент досторумдан, группалаштарымдан же мугалимдер тарабынан деле сунуштар болгондо, партияда агитацияда иштеп албайсыңарбы, өзүңөр студентсиңер, жаныңар кыйналбайт. Телефон алып аласыңар, телефон алып аласыңар, ушундай анан соц тармактардан 1-2-5 аккаунт ачып койгула, анан жазып тургула, тиги жамандап жазса аны астына түшүрүп тиги күлгөн смайлик кетирип деле же ушул сыяктуу технология сунуштар болгон да магачы. Анан мен тааныган, мен досторум азыр иштеп жүргөндөр бар да, өзүм ушу журналистикада окуйм да. Канча табышат? Эми алардыкы 15 000 сомдон өйдө. Айына. Ошол бир шайлоого да, бир ошол шайлоого бир айлык үгүттөө иштеринде 15 000 сомдон өйдө. Андан башка да бир балким алгылыктуу иштерди кылса бир гонорарларды барбы жокпу, аны мен иштеп көргөн эмесмин. Ал белгисиз. Мага да ошондой сунуштар болгон, анан мен баягы өзүмдүн позициямды сакташ үчүн болгондо да журналистикада окуп атсаңар. Өзүмдүн позициямды сакташ үчүн баягы өзүмө жүрөктө жагып жүргөн партиямды неметиш үчүн, шайлаш үчүн ошондой кадамдарга барган эмесмин. Анан ошондой үгүттөө иштеринде иштеген студенттерди колдобойм да. Ошо ар бир адам өзүнүн позициясын сактаса деген ойдомун. Эми акча болгондо жанагы баягыда бир сөздөр чыгып кетти го, шакаба сөздөр. Бизге караганда тоок өйдө турат экен, короз өйдө турат экен деп биздин добушубуз 1000 сомдон сатылып атса, короздор, тооктор 2000 сомдон болуп аткан учурдачы. Жок, биякта добуш сатканга тыйым салуу керек. Үгүт башка, Бирок үгүт иштерин мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелер менен үгүт иштерин алып барса болот. Ал нерсе ар кимге ар кандай го, бирок адам өзүнүн позициясын сатпаш керек да. Жок, ал бул жигитке туура келбейт экен. Өзү да журналистикада мисалы. Ал менен макулдалам. Бирок ошол эрежелерди да кыска толуктап жыйынтап айтып кетсеңиз, мисалы, кандай үгүт иштерине катышкан учурда эмнелерди сакташ керек? Кыска. Мыйзамда көрсөтүлгөн, биринчиден үгүт иштерине кимге уруксат берилет? Бул 18 жашка толук болуш керек. Мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болбош керек. Эми баягы эле сот болбош керек, эми ар кандай эмелер бар. Ошол үгүт иштери акысыз болбош керек. Албетте келишим түзүлүш керек. Келишимдин үстүндө ошол шайлоо ар бир талапкердин же саясий партиянын шайлоо фондунан ошол айтпа 15 000, 10 000 же 5 000 болобу, ошол талапкердин же талапкердин саясий партиянын фондунан төлөнүш керек. И азыр нактылай акчага төлөөгө тыюу салынган. Азыр только безналичный банк аркылуу счеттон счетко, анткени бул биз ачык борбордук шайлоо комиссия ачык көрүш керек. Кайсы акчадан кимге кандай төлөнүп атат. Бул шайлоого катышуу бул ар бир жарандын өзүнүн эрки. Буга да биз чек койбош керекпиз. Анын мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, биздин да убактыбыз да аз болуп атат. Бирок ошол эле кезде студенттерге баарына чакырык жазайын дедим эле. Ошондой фактылар болсо, бизге атыңарды кереги жок. Фактылар болсо, биздин фондко деле кайрылып же мен телефон Facebooктон деле Самаков Бакыт деп тапсаңар болот. Конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн ыкчам чара көрүү топтор түзүлгөн. Аякта прокуратура кирет, ички иштер министрлиги кирет, коопсуздук министрлиги кирет. Мен басым көрсөтөт, менин атым айтылып калат, эртең кантип окуйм же окуу жайды жаңы бүтүп атам деп, ошондуктан коркпош керек. Эси ошондой коопсуздук бар болсо, атыңызды атабай эле коркпой эле кайрылса болот. Рахмат. Мен азыр учурда 5-курста окуйм да. Бирок 5-курска чейин ушунча шайлоодон өттүм да. Ушунча шайлоодон кандай өттүң? Бир 3-4 шайлоо ат менен болуп калды да. Биздин мамлекетибиз жөн эле баягындай, мындайча айтканда, оюнчук сыяктуу эле болуп калып атат да. Ошону жол бербеш үчүн биз өзүбүздөн башташыбыз керек да. Ар бир студент, ар бир жаран, ата-эне, туугандарыбызга деген түшүндүрүп сатпашыбыз керек. Рахмат, ушул жерден шайлоонун алдында да бир жакшы пайдалуу эксплейнерибиз бар эле, ошону көрүп алалы. 18 жаштан тарта ар бир жаран добуш берүүгө укуктуу.
Бирок тилекке каршы бардык эле адамдар бул укукту талаптагыдай колдоно бербейт. Кээ бир адамдарга эркин шайлоо укугуна ээ болуу өтө кыйын. Мисалы студенттерди экзаменден кулатып же окуудан чыгарабыз деп коркутушу мүмкүн. Ал эми жетекчилер кол алдындагыларды жумуштан айдаласын деп коркутат. Адатта бул эреже катары бюджеттик уюмдарда колдонулат. Ошондуктан биз көп учурда дарыгерлер, мугалимдер, аскер кызматкерлери, кээде студенттер жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча добуш берүү үчүн шайлоо участкаларына массалык топтолгонуна күбө болобуз. Мындай жол менен сиздин добушту уурдашат жана бул мыйзамсыз. Эгерде басым кылууга илинчек жок болсо, анда алар сиздин добушту сатып алууга аракет кылышы мүмкүн. Добуш берүү кабинасында жашыруун камералар бар. Паспорттагы маалымат менен бюллетендин номурун атайын компьютердик программа аркылуу эсептеп билип алууга болот деши мүмкүн. Буга таптакыр ишенбеңиз. Бул жөн эле коркутуу жана манипуляция жолу. Сиз кимге добуш бергениңизди эч ким текшере албайт. Ар бир добуш берүү купуялуулук нормалары менен корголот жана добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу кылмыш болуп эсептелет. Эгер кимдир бирөө шайлоо процессине кийлигишүүгө аракет кылса, дароо байкоочулардын көңүлүн бурууга аракет кылыңыз. Керектүү учурда окуу жайдын жетекчилигине деле ооз-эки түрдө макул боло берсеңиз болот. Бирок кимге добуш бергениңизди эч ким биле албайт. Шайлоо күнү добуш берүү кабинасында жалгыз калып, өзүңүз каалагандай добуш берүүгө болот. Жетекчиңиз же окутуучуңуз айткандарга эмес, өзүңүз татыктуу деп эсептегендерге добуш бериңиз. Сиздин добуш сизге гана таандык. Парламентте кайсы депутаттар отурары жана алар сиздин кызыкчылыгыңызды кантип коргой алары сиздин тандооңуздан көз каранды. Жогоруда ролик Борбор Азиядагы Идея уюму тарабынан даярдалды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага 21 саясий партия бир мандаттуу округдардан 300дөн ашуун талапкер атсалышууда. Коомдо жаштар чоң күч, андыктан биз өзүбүздүн күчүбүздү билели, шайлоого активдүү катышалы, өзүбүздүн тандообузду өзүбүз жасайлы.